Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен достор. Бүгүн 19 число 5-ай 2022 жыл, Москва убактысы боюнча саат 13:30. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар эми. Биз так 1,5 ай, 2 ай мурда ушул жерде болгонбуз, ушул жерде конокто болгонбуз. Чайхана Бишкек Сити достор. Дагы биздин жаңы катталуучулар үчүн адрес боюнча тааныштырып өтөйлү туугандар. Метро Калужская. 5-выходтан чыкканыңыздарда эле сиздер ушул видеону көрөсүздөр. Ошонун эле 1-этажы чайхана Бишкек Сити достор. Бул жакка азыр жаз келип, тамактары, менюлары өзгөрүлүп достор. Өзгөчө биздин таксист бир туугандарга, айдоочуларга, доставкада, груза доставкада иштеген мекендештерге өзгөчө бизнес ланч ойлоп чыгарыптыр. Биз менен бирге болуңуздар. Таксист айдоочулардын жана башка деги эле Москвадагы бардык WhatsApp группаларга, Instagramдарга да чыгарып койсоңуздар, биз жалып кылбайт элек достор. Ушул кимдир бирөөгө пайдасы тийсе, тамактары арзан экен достор. Гуляны таныдыңыздар. Ошондо да биз менен чогуу комментарий берген ушул жердин администратору. Анда ушул карындашыбыз менен бир сыйра кандай өзгөрүүлөр болду, ичине дагы кирип тартабыздар. Assalamu alaikum. Moskva шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, бир туугандар, ошондой эле Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, буга чейин Нураке бизди орозо убагында келип тартып кеткен. Азыр биздин менюга жаңы киритилиштер болду, жаңы тамактар, өзүбүздүн кыргыздын 5 бармагы чыгып атат, келип кетсеңиздер болот. Ошондой эле эң жакшысы бул жерде могул Москва шаарында иштеп жаткан таксист байкелерге эң ыңгайлуу бизде бизнес ланч ачылды, 4 комплексни билүүдө. Бул жерде салат, лепешка, компот, чай и первый тамагы, второй тамагы менен болгону 300 рубль. Өзүңүздөр да көрсөңүздөр болот, көрсөтөбүз. Анда эмесе ичини тааныштырып өтсөк. Достор, биз ошо жана бизнес ланч деген тамагыны жедик. 3 адам болуп. Мен, иним, эртең мен Кыргызстанга кетсем, ошол иним силерге кызмат кылат. Азыртан аралаштырып үйрөтө берели. Анан үчөөнү жедик, анан вообще сонун экен. Бизнес ланч деп биринчи, экинчи тамагы, салаты, свежий салат, компоту, кааласаңыздар чайын берет, анан бир ысык наны менен достор. Биз ичине кирип баратабыз, анда ичинде мындай айтканда столдун жайгашуусу жагында эч кандай өзгөрүүлөр жок. Мурда тартып кеткен боюнча эле ошол эле ойдон бар жогу. Азыр бул жерде дагы баягы өзүң айткандай день рождения өткөрөм деген отдельно кабинкабыз бар дедиңер, ошондо көрсөтөбүз. Бул жакта кеттик, анда ошол жагын көрөйлү туугандар. Бул жерде азыр мен байкашымча бул жерде иштеген жанагы азыр ошол бизде бизнес ланч ачылганы үчүн азыр особенно обед учурунда русскийлер көп кирип жатат, өзүңүздөр көргөндөй. Ошондой эле таксист байкелердин баарысын күтөм, потому что биздин тамак еще жагымдуу, даамдуу и капчыгыңыздарга ыңгайлуу. Туугандар, биз азыр ошол чайханадабыз туугандар. Бизнес ланч деп бул таксисттерге, мындай айтканда, айдоочуларга негизи эле мындай экономдуулук жагына ойлогон инсандар үчүн экен. Көрүп турасыздар мынакей. Бул жерде негизи бизнес ланчта 4 түрү болот экен. Муногу бир түрү, биринчи. Муногусу экинчиси, муногу үчүнчүсү. Мисалы бул жерден эсептей кетсек, компоту, салаты, плову и суюк тамагы менен. Таксист, айдоочу биздин бир туугандар үчүн өтө сонун вариант. Плюс суюк тамагы менен и бир наны менен. Наны менен бул 300 рубль. Бул жакта меники экинчи тамак, экинчи түр тамак. Бул жерде да башка түр салат, крылышки, фриз менен и суюк тамак. И компот и бир наны менен. Бул да 300 рубль. Экинчи тамагыбыз деле ушундай. Котлет, картошка фри менен, свежий салат и суюк тамагы менен плюс компот бир наны менен. Бул дагы 300 рубль экен туугандар. Азыр бир сыйра тамактанып, даамдап көрөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Видеонун аягына чейин көрүп, сиздер дагы келип ушундай 300 рубльга комплекс тамак жеп кетсеңиздер болот. Жакшы. Өтө сонун. Азыр жеп бүткөндөн кийин дагы комментарий беребиз. Курсагыбыз тоёбу же тойбой калабы? Мен негизи эртеден бери эч нерсе жей элекмин, уже обед болуп калды. Баягы эле өзүнүн кыргыздын бардык суусундуктары бар. Анан бул видеодо дагы, бул видеонун кийин дагы достор скидка болот.
Биз бир жумадан кийин бүгүн 19-у 25 числодо буюрса обедке ошол жерге келебиз. Обедтен мындай 1-2 саат прямой эфир кылып проверка кылган сөз келебиз достор. Биздин принципти билесиздер. Анан скидкалар болот, ал боюнча дагы айтабыз анда. Жанагы кабинкасын көрөйлүчү. Өзгөчө кабинка ошол кызыктырып атат. Анан менин байкашым боюнча дагы бул жерде жанагы русскийлер көрөк келаптыр. Обед учурунда ошол ланчка, потому что өзүңүз айткандай чөнтөккө капчыга ыңгайлуу. 300 рубльге салаты, тамагы первый, второй жеп жаткан үчүн русскийлер көп кирип жатат. И бул негизи такси байкелерге да өтө ыңгайлуу. Келип кетсе болот. Өтө сонун, жакшы. Ассаламу алейкум. О, гүлдөрдү коюптур, мурда жок болчу. Так, мына Ачылып атабыз да. молодец, бали. Ого! Мына. Туулган күн өткөрөм деген. Жана өзүнүн мекендештер үчүн кимде ким день рождения өткөзөм деп келсе, эгер заранее бизге чалып бизде туулган күн өткөзөбүз деп айтышса, ушинтип кабинаны жасап беребиз. Бул чайхананын атынан. И плюс туулган күнү болгон адамга чайхананын атынан торт белекке берилет. Бир торт белекке Бир торт белекке берилет. И кабина жасалгасы. Кабина жасалгасы. Любой кабинаны жасап бере бересиңер. Пока что ушул кабина, если бизде туулган күн мисалы бир күндө 2-3 күн, 2-3 болуп кетсе, башка кабинаны жасап беребиз. Жакшы. Желательно гостинин көңүлүн көтөргөнгө аракет кылабыз. Койчу. Молодец. Негизи клиенттин көңүлүнө карап иш кылыш керек. Биздин көрүүчүлөр ошондо сиздер, мен клиентмин бул жактарга. Келип, любой нерсени требуйт этсеңиздер болот. Бирок видеодогу нерсени, анан жок нерсени айтпаңыздар. Видеодогу нерсени. И ошону айтып коеюн дегеним, бизге келгенде алдын ала мисалы биз азыр Нуркейжинин атынан келгендерге 2 нан, 2 чай, 1 компот берилет кабинада отургандарга. Бул кабинада. Бул кабинада отургандарга. Негизи эле Нуркейжинин атынан келгендерге 2 нан, 2 чай берилет. Эгер кабинада отурса, 1 компот кошулуп берилет. Ооба, ошону обязательно беребиз. А что, так можно было, что ли? И бизге келип жатканда, официант заказ алып атканда обязательно, чтобы заранее айтсын, биз Нуркейжи каналынын атынан келдик деп. Ошол промокодду унутпаңыздар, достор. Кийин мага чалбаңыздар, себеби өткөндө дагы көргөнбүз туугандар. Мурдасында болгон, биз берип атканбыз, потому что чек урулуп калгандан кийин бул жерде өчүрүш невозможно болуп калат. Ошол үчүн официантка келгенде заранее эскертип коюшуңуздарды баарыңыздардан суранат элем. Нуркейжи YouTube каналы бул сиздерге промокод. Өтө сонун. Мынакей, мен дагы эртең жакында бир таанышымдын туулган күнү өткөрүп бересиңер, Болду, конечно. Жакшылап. Андай колго суу куюп дегендей. Көрдүңүздөр достор, уктуңуздар. Нурки. Андан тышкары бизде Куран окутуу, жентек той, сүннөт той өткөрсөңүздөр болот. Месталарыбыз бар. 30-40 адам отура турган места, столиктер бар, андан тышкары кабиналар да бар, өзүңүздөр көргөндөй. Эгер келип жүрсөңүздөр, бул жакты жакшы билесиздер, өткөзүп жүргөндөр да бар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кошумча маалымат качан коесуз? Кошумча маалымат тарта жок. Кымбат, ийгилик. Достор, көрдүңүздөр, уктуңуздар. Бар жогуну айтканга, көргөзгөнгө аракет кылдык. Баягыдай эле Нуркейжи YouTube каналынын атынан келгендерге, столдо олтургандарга 2 нан, 2 чай бекер. Эгер сиздер кабинка заказ кылып олтурабыз десеңиздер, анда ошол 2 нан, 2 чайдын үстүнө 1 компот кошуп берет. Андан дагы азыр дагы бир жаңылыгыбыз бар. Бизде заказной тамакта пловтун 2 түрү бар. Нокот мейизи менен бар, и обычныйсы бар. Экөө тең, как положено. Килограммга заказ берсеңиздер, үстүндө казы, дольмалар менен чыгат. Аны сиздерге даярдадык, азыр көрсөтүп беребиз кандай чыгышын. Мына ушундай достор. Нуркейжи YouTube каналы промокодун унутпаңыздар. Чайхана Бишкексте баарыңыздарды күтөт. 25 күнү ушу жерден прямой эфирден жолукканча ийгилик баарыңыздарга.